Sometimes the natural world is Кээде жаратылыш дүйнөсү ажайып гана болбостон таң каларлык жана адаттан тышкары болот. Алар миллион жыл мурдагы мезгилге таандык болгон жана табышмактуу формадагы экотутумдар. Укмуштуудай шаңкайган батистер. Бирок бул аймактардын өзгөчөлүгү эмнеде жана аларды калыптандырууга кандай табигый күчтөр тартылган? almost in the middle of Бушехир провинциясынын дээрлик ортосунда Загрос тоо кыркасынын түштүк бөлүгүндө Дашти жана Тахир шаарларынын ортосунда атактуу Яшак туз куполдору бар. Алар кеңири жайылган туз катмарынын астында тарыхтын миллион жылдык сырын катып жатат. Бул таңгаларлык тоолуу жер Иран жана жакынкы чыгыштагы эң чоң жана кооз туз куполдоруна ээ деп эсептелет. Бул табигый корук бир катар ажайып жайлар, өрөөндөр, үңкүрлөр жана шаркыратмалардын жайы болуп саналат. I would say the most Мен айтар элем, эң таасирдүүсү болуп туздуу шаркыратмалар саналат. Анын жанында кудум тоң элек карда басып бараткандай угулат. Мындай жердин кереметтүү өзгөчөлүктөрүн көрүү үчүн бул жака жетүү бир топ кыйын. Бирок саргара жортсоң кызара бөртөсүң дегенде эске тутуңуз. Back in the old days, people believed that salt caves. Мурда адамдар туздуу үңкүрлөр дем алуу органдарын жана дем алуу көйгөйүн дарылай алат деп ишенишкен. Мен мунун чын төгүнүнө 100% ынана албайм. Бирок мен үчүн бул жер өзүмдү бейпил жана бош сезүүгө түртөт. Бул дем алуу менен байланыштуу же жокпу ишенимдүү айта албайм. Азыркы учурда айрым кооз спа жана курорттордо ушундай жайларда албетте адам колу менен жасалган жасалма туздуу үңкүрлөрдү сунуштоо эң эле модага айланып бара жатат. Ошентип, алардын кардарлары ал жакка кирип, күч кубат алып денесин чыңап, мүмкүн айыгып да кетишет. Бул үчүн алар көп акча сарпташат. Ал эми табият бизге бул жерди акысыз берди. Ошондуктан ырахаттаныңыз. Has given us this place for free, so enjoy it. In nature, Табияттан сиз баарын, айыгууну жана медицинадан тартып сулуулук жана бейгамдыкты таба алышыңыз мүмкүн. Бул коруктун дагы бир таң калыштуу өзгөчөлүгү ар түрдүү түстөгү минерал катмарларынан турган таштар. Бул асканын үстүнө тартылган күн желесине окшош. Албетте, сиз бул туздуу табигый коруктан бир дагы өсүмдүктү таба албайсыз. Бирок бул туздун укмуштуудай кристалдары суу бетин кооздогон гүл формасында болуп, кайталангыс сулуулукту берип турат. Жаратылыш эң улуу жана таланттуу сүрөтчү. Ага жөн гана убакыт керек. Айтайын дегеним, мындай укмуштуудай жана сыйкырдуу пейзажды жаратуу үчүн жетишерлик убакыт гана керек. Бул Перси булуңуна жакын жердеги Ярдактар океаны жана тоо аскаларынын түзүлмөлөрү. Шамалдын жана суунун, ошондой эле башка жаратылыш күчтөрүнүн жай кыймылы Бушехирди жана алып айтканда Делвар аймагын кереметтүү көрүнүштүү айкелдердин көргөзмөсүнө айлантты. Өлчөмү жана аталыштары ар түрдүү болгон бул Ярдактар геологиялык түзүлмөлөрдөн сырткары да чоң шаарлардан тынч жана бейкапардыкка умтулган адамдар үчүн баш паанек болуп саналат. Албетте, согуштардан жана чыр чатактардан сактангандар үчүн баш паанек болоору анык. اینجا که ما وایسادیم
Биз азыр турган жер Досари Иорданга катары белгилүү. Мурда бул жер 1915-жылдагы согуш учурунда экинчи башпаник болгон. Түштүктүн улуу кол башчысы Раис Али өзүнүн үй бүлөсүн душмандардан коргоо үчүн ушул районго алып келген. Раис Али Делвари 1915-жылы Ирандын түштүгүндөгү айрым жээк шаарларына жана кыштактарына басып кирген британиялык аскерлерге каршы күрөшүү кыймылын түзгөн улуттук баатыр болгон. Бул ярдактарга баруу демек геологиялык түзүлмөлөр менен башка дүйнөнүн ландшафтын таанып билүү. Алар сиздин көңүлүңүздү саат сайын көтөрөт. Бул саякатта сизге жергиликтүү гид керек болот. Ал сизге бул уникалдуу ландшафтын ар кайсы булуң бурчун көрсөтүп, бул бейиш жерди толук үйрөнүүңүзгө көмөк көрсөтөт. Мен бала кезде бул жер менин сүйүктүү оюн аянтчам эле. Бизде деңиз, тоолор, жанат токойлор бар. Бирок мен алардын формаларынан улам ушул иордангдарды артык көрөм. Алар менен алака түзүп, каалашыңча сүйлөшүп олтура берсең болот. Жагымдуу аба ырайы, жээк аймагындагы кооз, кебез булуттуу көк асман, Делвардын кереметтүү ярдактары жана Ирандын Перс булуңуна жакын түштүк бөлүгүндөгү тоо этектеринин түзүлүштөрү, алып айтканда дүйнөдөгү ар түрдүү жаратылыш ландшафттарынын бири болгон Бушехир провинциясы. Шахиур Азими, Иран.